биз уландын папасы менен биз баш кошкон кезде улан 7 жашар бала болчу. Менин турмушумдагы негизи биринчи баягы майыптыгы бар бала менен биринчи жолку ошо контактты биринчи жолку эме болду. Анан башында, конечно, баягы көнө албай уланды көтөрсөң, даже скелети да башкачараак да мындай эме болчу да. Анан эми бара-бара көнөткөнсүң да бардык нерсеге көнөт го негизи адам баласы. Проблема болбойт дегенде, мисалы мен ушундай балам бар десе деген, кантип багып атасың деген суроолор болгондо, анан мен билбейм, эчтеке деле проблема болбойт деп коем да, оказывается деген адамга ошо Кудайдын эме кылганы деген акыл эскен да, аң сезими, ошо акылы толук болгон үчүн бизге такыр мындай проблема деле болбочу да. Мисалы үчүн даже үйдө эч ким жок болуп калып деле эмечи улан отуруптур деп чайын өзү колу жеткен жерге коюп мисалы түшкө чейин, кечке чейин деле кете берсек, тефаль менен чайын кайнатып алат, өзү куюп ичип алат. Сүйлөшкөндө эле жакшы сүйлөштүк. Анан кийин папам айтты, мамаң болот, бияқта жашайт, сени карайт. Анан мейли деп сразу эле мама дедим. Эч эме болгон жок да. Карындашым экөөбүз да бат тилиште калышып кеттик. Ошодон да эмет жүрүп керек. Айнура экөөбүз. Менин кызым 6-да, улан 7-ге чамалап калганда. Анан экөө ойноп, биз бир улан эстейт, аны менин даже эсимде жок. Биз машинка алып келиптирбиз. Жали болсо курчак алып коюптур, ишеп ошондой болуп. Биринчи жаңы жыл. Биринчи мамам биякта болуп, жаңы жыл биринчи жаңы жыл болгондо мага машинаны алып келди. Айнурага докторский жаңы унчуктар бар комплект. Ошондо алып келди. Айнура сразу тоже кабыл алды, байкеде эле. Анан кийин жардам берип атты. Этимен жуунтуп, кийинтип, мисалы кийим, шүлөп, жака бияка алып барып, эми болбосо башка бир болсо калат беле, калбайт беле, чоң суроодо. Сен эгер оор болбосо өзүң апаң жөнүндө айтып алсаң? Билбейм да. Такыр эчтеке. Жакында эле таптым. Уже тауып. Казакстанда. Жолуктуңарбы? Жок. Жөнүнө кабарын билдиң? Түйлү. Кызы бар. Канча жашыңда кеткен? 4. 2 жашыңда. 2 жашыңда. Мен жакшы билбейм да, ошо. Папам да айтпайт аны бар. Зачем деп. Ал сен ушундай алаңганыңан тыштаган ба? Билбейм. Эми 4 жашка чейин бакты да. 2 жашка чейин. Там кандай болду точно? Жолуктун келе? Ооба. Келсе мындай кечирип келем? Эми кечиргенде мен бир чоңойттур алдык да чотон. Бияк барып жетет. Сага энелик мээримди Айгүл эже бере алдыбы, толук? Бере алды. 100%. Сол мамам экөө жаш жүрдү да. 4 жыл. 4 жыл жашандык. Амса мамам үйүнө эми өз квартира. Мен любой убакта мындай кенен барып, жашап деле кетип калчумун да. Мамам өзү айткан, улан, менин үйүм сен үчүн любой убакта. Мисалы ажырашып кеткенде, мында ажырашты болду. Сен папаң менен жаша. Мен сага эч ким эмес. Мен жашадык, болбой калды. Деп деле коймокту, мисалы. Это нормально. Жок, андай болгон жок да. Мен мисалы мамам үйүнө барып, жашап, суга түшүрүп, тамагымды берип, давайте мен кеттим, бир жума. Келчи да ошо окуп жүргөндө биз менен жашады да. Анан менин туугандарым айтчу да, сен келесиңсиң го. Эми жашап, ажырашып кеткенден кийин болду да, эми анын баласын эмне багып жүрөсүң? Ошондой болду да, мисалы. 3-жылы тааныштык биз. Мындай эле сүйлөштүк. Кандай десем, жөн эле бир үйдө жашадык да. Сүйлөшүп анан 2 жыл ошакта мен жашадым. Суроо бердим, баш кошойлук. Мен алып кетем үйгө.
Бұл айтты, мен ойланып көрейін. Бұл деген все не так просто деді. Ойланып мақұл деп эле үйгө келип айттым. Биринчи атама айттым, мамама айттым. Айтсам эле папам все мақұл. Той кылып беребиз. Бир катар как положено кылып беребиз деди. Дегенде эле үйгө келдик. Үйгө болбой калды той. Салт, акча. Анан кийин 1 жыл болбой калды, 2 жыл болбой калды. Ошо менен 5 жыл күттүк да. 5 жыл дегенден кийин мен айттым, папа, той менен акча кетет экен. Үйгө эле бир кой союп, чоң апамдарды, жакындарды чакырып, никесин кылып, анан кийин ЗАГСка туруп, ошентип коелу деп. Маған болсо, коем биз айткандан кийин кандай болсо дагы кылып берели деди. 2020-жылы 27 октябрь свадьба болду. Кыйналсам дагы эмнетейин деп эми жакшы эле болот го дедим, потому что мындай билдим, что эне атасы бар. Анан кийин кичине болсо дагы эне атабыз жардам берет дедим да. Мисалы мындай эменикинде болду. Эменикинде болбойт дедим да мындай. Ошентип калып алдың, Анан азыр бактылуусуңбу, өкүнбөйсүңбү? Ошондой чечим кабыл алганыңа? Жок, өкүнбөйм эле. Потому что менин өзүмдүн эмем боюнча да, өзүм тандадым да ошону. Мамам да айтты, эме мындай эмет депчи, жакшылап ойлон деди да. Бул чоң эме деди. Анан кийин аныга деле анда эле макул дедим да. Өзүм эме тандадым да ошо жашоону. Сен өзүң ага чейинки жашооң жөнүндө кыскача айтып берчи. Туугандарың барбы? Туугандарым бар. Мен анан менен сүйлөшөм, телефон менен катышам. 15 жашымда түштапсаңызда мени азак менен чоңойду эметтим. Анан кийин мамам менен папам 15 жашыман түштапсаңызда да. Анан кийин свадьбага да чыккан. Мамамдан да өзүм звонить этип чыккандым. Анан кийин мамам айтып койду. Мен барбайм, потому что сен менин жүрөгүмдө жоксуң деп. Анда мейли деп урушкан жокмун, эчтеке деген жокмун. Жөн эле чыгып койду. İçimen oynadım. Meyli, içimen жүрөгүмдө жок болсом, анда сен Кудайдын алдына өзүң жооп бересиң депчи. Азыр болсо мен аны кечиндим. Башында мындай обида болду да. Таңаш неге мынтип деп. Бирок мен аны эч кимге көргөзгөн жокмун. Обидамдычы. Эметкен жок. Ичимен эле. Азыр болсо уже айтканы 20-жылы ушинтип айткан мага. Уже азыр 23 обидам кетип калды да. 15 жашка чейин алардын колунда чоңойгон, кантип эле чоңойгон кызың? Жок, мен просто мунун айтып келген азыр мындай долго болот да. Просто мен башында төрөлгөндөн кийин мени башкаларга берип коюшуптур. Башкалардын башка семьяда чоңойгонда
12 жашыма чейин. Анан кийин апам уже мен 12-ге чыкканда апам 72-ге чыгып калганда, анан кийин нарынга СМС жазыптыр. Апамчы эмеде папам бар, мамам бар да, ошого кат жазыптыр. Эме келип алып кеткиле, кызыңа чоңойду, эметтей өзүнүн эсимен көзүм өтүп кетсе, башкага эметпесин, корбонбосун депчи. Корбонсо дагы өзүңөн кызыңа деп эметтиптин да. Анан кийин сразу эле ошо катты окууу менен эле сразу эле папам менен эжем келди да. Келип эле ошо күнү эле анан ошо күнү эле алып кетишти. Мен биз аябай корктук. Кандай болот? Тааныштарым бар менин. Алар диагноз тоже менде да. Аттарын айттым. Баласы жакшы эле төрөлдү. Ошол үчүн мама башкаларды да көрдүм мен. Жакшы эле төрөлүп атты да. Эми элге берген баланы бизге да берет деп биз да эметтик да. Төрөлгөндөн кийин бир амал салды, тамамын алып аткан. Тамамын алгандан кийин 1 жумадан ответ берип деди. Биз 1 жума анан кийин 1 жумадан ответ көрсө акырында экен. Эгер чалса, анда бир нерсе бар. Эгер чалбаса, анда таза деди. Ал чалган жок эч ким. Биз билген эмеспиз. Анан биз врачка чалып айттык, мындай чалбай атат. Же унутуп койгонбу, же мамилин десек, жок, эгер чалбаса анда жакшы деди. Дегенде эле биз аябай сүйүндүк да. Аябай сүйүнүп, анан 2 айында бир бутусунда. Биз билбейбиз, сен азыр дагы эле кандай болупсуң да. Өзү аябай аккуратно караттык. Өзүбүз эле. 2 жашына чейин, 2 жашка чыкты, 4 1 болду. 2 сандактар, именно сандактар сынагат да. 2 бутунда тең спица бар. В данный момент гипсте жүрөт. Азыр Россияга документтер жөнөтүп, запрос чыгасак, ошо срочно капельница дарылар бар экен кымбат. Ошолорду алыш керек, дагы перелом болуп кете элек да. Анткени бизге деформация болот да. Деформация, конечно, буттуко, колдуко. Ошондо боло элек да. Ошол капельницаны алыш керек да. Ошо капельницаны 3 ай сайын алат. Анан капельницаны алгандан кийин алып, бүткүнүн буттарында да темирлерин алмашыш керек да. Анткени биякта салган темирлери болбойт экен, анткени бала өсөт да. Сүйөк чоюлгандан кийин темирди чоюш керек да. Ошондуктан Россиядан башкача темир салат экен. Өзү темирлер чоюла турган. Ар бир бутуна 500 000 рубльден деди. Ар бир бутуна. 2 бутуна только операциясы эле 1 000 000 рубль атат. Только операциясы. Бирок жана капельницаны алмайынча операцияга даже ойлонбой болду деди. Анткени всё жумшак. Операцияны кылып коюп, потом толку не будет. Кателесин өлөт депчи. Биринчи сүйөктү катытыш керек деди. Сүйөктү катыткандан кийин потом уже можно говорить о операции. Бияктан частный клиникага бардык. Ошо ачык эле айтты, биздин врачтар жардам бере албайт деди. Сразу айтып коёбуз деди. Ошондуктан чет өлкөгө чыгышыңар керек деди. Апа, Папа, мама деп сүйлөтсөң. ким бул? Ким? Мама. Папа.
Мунчтан эмесиз? Бугум Улан сени көтөрө аласың? Жок. Мен бир айында эле кое-как мок болду. И то даже не мог. üstünde. Азыр кантип эркелетесиң? Эркелетем. Götürbeyle. Көтөрбөй эле. Бирок аябай биринчисинде көтөргүм келди. Аябай жаман болуп аттым да. Көтөргөн бөлөк да бар бер. Мына кузактаган алса чейин бөлөк жейдим.